Кудайдын чакырыгы 19 декабрь. Күнүгө биз бир нерселерге реакция кылып жашайбыз. Жакшыга, жаманга, катуу айтылган сөздөргө, таарынткан сөздөргө, адилетсиздикке, ачууну келтире турган кырдаалдарга кандай реакция кылып жатабыз? Сулайман пайгамбар мындай дейт: акылсыз адамдын ачуусу дароо эле сыртка чыгат. Ал эми акылдуу адам ызасын сыртка чыгарбайт. Бул сөздөрдү биз күзгү катары колдонуп, күнүгө өзүбүздү салыштырып турсак болчудай. Акылсыз адам дароо ачууланат, кырс жооп берет, алоолонуп чыгат. Дароо бирөөнү күнөөлөп баштайт. Үнү катуу чыгып кыйкырып баштайт, өч алып баштайт. Анткени акылсыз адамдын жүрөгүндө ачуу кожоюн болуп алган. Бирок эгерде ачууну колго алып көзөмөлдөбөсө, жаман кесепеттерге алып келип коет. Акылдуу адамдын жүрөгүн болсо Кудай көзөмөлдөйт. Ошол эле накыл сөздөрдө мындай аятты окуйбуз: өзүн кармай билген адам шаарды басып алган адамдан артык. Ачууланып жаткан адамга ачуу менен жооп бербеген адам алсыз адамдай көрүнөт. Бирок андай эмес. Тескерисинче, өзүн тыйганды билген, туура жана Кудайга жаккандай реакция кылган адам күчтүү адам. Кудайдын рухуна тил алып жашаган адам ыйсадай болуп, таарынтып жаткан, кордоп жаткан адамга туура реакция кылат. Жумшак сөздөр чыгат, ойлору тынч. Мындай күчтүү жүрөк таарыныштардан жогору тура алат. Оозунан жумшак сөздөр чыгат, ойлору тынч, бурганактабайт. Кыжырдануу дагы андай адам үчүн жат. Байкайлычы, кайсынысы мага окшош болуп жатат?